В Турцию выбирали наших сотрудников наиболее подготовленных. Бизди чыгасыңар, срочно кетесиңер деп айтканы бизге күтүүсүздөн болуп калды. Алны бир туугандарына тапшырып коюп, чынын айтканда отуруп ыйладым. Баягы адам айтты бизге: "Силер мени таштагыла, силер корккон жоксуңар, кете бергиле." Баягы адамды чыгарыш түздөн-түз милдетим болуп калды. Мухаммедте майке ошо келип сураптыр. Кыргыздар каякта десе, кыргыздар биздин жүрөгүбүздө деп. Сегодня в 4:17 поступило сообщение, что произошло землетрясение амплитудой 7,5 баллов в Турции. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулардан тобу самолетко отуруп кетип жатат Түркия мамлекетине. Биз интернеттен көргөнбүз, ошо Турция мамлекетинде жетиптирүү болду деген укканбыз. Бирок ошо бизди чыгасыңар, срочно кетесиңер деп айтканы бизге күтүүсүздөн болуп калды. В Турцию выбирали наших сотрудников наиболее подготовленных. Например, в приоритет ставились те, которые заканчивали именно вузы МЧС. Вот, и из числа самых подготовленных и выбрали. Все сотрудники были разделены на группы. Одна группа работала днем, а другая ночью. Работали по 12-13 часов в день. И потом уже заменяли. Биринчи ошо Кахрамамараш деген шаарда иштедик. Ал шаарда бир жумадай болдук. Бир жумадай болуп анан Хатай деген шаарына бардык. В первый день вот, в городе Кахрамамараш мы уже 5 трупов вытащили из-под завалов. Ну, я впервые столкнулся, до этого я не видел мертвых людей. Поэтому в первый день было волнительно, был какой-то страх. Но уже потом чуть привыкли и уже работали. Бузулган имараттардын урандыларынан издөө куткаруу иштерин улантты. Негизи ыйлаган учурлар болду. Ал кайсы учурларда жанагы тирүү адамдар тапкан учурларда. Башын. Машалла, мына бурса Кыргызстан салтаны. Акырын карма, шашма. Шашма. Жат, шашма. Бая бетондорду талкалап, экскаваторлор менен алып, бая адамды ошо бел жагынан көрүнүп калды. Адам бая бир намаз окуган эмеде жаткандай болуп турду, мындайчы. Буту менен тизеси менен чөгөлөп жерге. Биз ичибизден бая уруш намаз окуп кетип калган экен деп сыздап атабыз. Уже башына чейин алып бүткөндөн кийин бая адам ушундай абалда жатыптыр мындай. Бул жактан бир жаш чыгып турат да. Ойлодук бая адамдын башы мындай кайрылып бузак кетип калса керек деп. Чынында баягы адамды колунан кармап, арты көздөй тартсак, алдында жубайы бар экен. Жубайы чакан адам экен. Аны көргөндө баягы бул жерде жубайлардын бирөөнү болгон сезими, эркек адамдын аял киши болгон баягы камкордуулугу көрүндү да. Бирок аянычтуусу экөөдөн кете берген. Шашасы кармапты, жылдырба кармап отур. Биз уже ночной сменде болчубуз. Уже күндөр угулуп баштады, биз кас аткан жердечи. Жакшылап тыңшасак, бир кишинин үнү чыкты. Ал менен сүйлөшүп, уже касуу ишине киришдик да. Таштарын алгандан кийин бизге бир үңгүчө көрүндү да ал ичинен. Ал жакка фонариктен неме кылдык, жарык бердик. Жарык бергенде адамдын башы көрүп баштады. Ал жакты касып, кенейтип, анан тиги адамды чыгарып баштадык. Ошол убакта баягы адам айтты бизге: "Силер мени таштагыла, силер корккон жоксуңар, кете бергиле." Баягы адамды чыгарыш кандай эме болуп калды. Түздөн-түз милдетим болуп калды. Чыгармайынча бул үңкүрдөн чыкпайм деген оюмда кандай мык менен кагылгандай болуп калды да. Анан оң бутун неме кылып чыгаргандан кийин сол бутун жакшылап карап, эки матрас менен бүктөлүп, сол бутун кыпчып калган экен, үстүнөн таштар басып, урандылар басып калыптыр. Анан сол бутун акырындык менен, кылдаттык менен тартып, анан сол бутун чыгарып алдык. Ошол маалда аябай кубандым мен. Тиги тирүү кишини, адамды үстүгө тартып чыгардык. Силер кеткиле,
мен бул жакта калам деген сөздөрүн укканбыз. Ошол сөздөрдүн бир аз эстеп койсом, түшүмдөн кирип, баягы киши айтат да. Жакшы болуп калдым деген сөзүн айтат. Шашасы канаттай жылдырбай кармап отуруп. Айтып кеткендей эле куткаруучу бул сыртынан билдирбейт, бирок жүрөктөн сыздайт да. Бирок өзүбүздүн берилген тапшырманы так жана туура аткарып келдик деп мен сөз бере алам. Бир шаардын 85-90% жок болот деген абдандык оор нерсе да. Жананчалык жансыз денени алып чыгып, аябай кыйын эле болду. Эң эле оор болгону мен үчүн бир 7 же 8 жаштагы бала экен. Ошо баланы алып чыгыш мен үчүн абдан кыйын болду. Кыйын деген баягы практически эмес. Өзүм внутренний жактан аябай кыйын болду, эмоционалдык жактанчы. Анткени баягы бала ушундай абалда кроватта жатыптыр, үстүнөн бетон басып калганда. Белине чейин кастык, андан кийин колунан тартып алдык да. Ошо баланы ушундай абалда кармап, жана эмеге салдык да. Кармап атканда өз жагы мен кармап салгам да. Ошол баланы көргөндө мен абдан жүрөгүм кысылып, аябай бир бөлөкчө бир эмеге келдим да. Аны бир туугандарына тапшырып коюп, чынын айтканда отуруп ыйладым мен. 296 şu an Antakya'da 3 kişi kurtarıldı. Hatay'da именно мен өзүм колум менен биргеликте ошо куткаруучулар 3 кишини алып чыктык да. Эң акыркы 296 сааттан кийин деп айтышты. Бир үй бүлө экен. Ошо бир үй бүлө атасы, анан апасы, дагы бир 2 баласынын кызы бар экен. Ошонун үчөөсү, атасы менен апасы, дагы бир кичинекей ымыркай тирүү алган экен. Ошолорду алып чыктык. Ошону алып чыкканда аябай бир кубанычта болдум. Өзүмдү бир жеңилдик, өзүмдү бир жеңил сезгендей болдум да. Ошонун атасын алып чыгып келатканыбызда кол сунуганда ошо колун армасам өбөйдү да. Ошондо өбөйгенде ушундай бир кубанычта дагы бир кандай бир эмеде болдум да. Ошол скорыйга жеткичекти, ушу аябай алыс болду да, ошону аман сактап салгым келди да. Кудайга шүгүр, буюрса ошо куткардык. В городе Кахрамараш 4-й день, наверное, и парень подошел к нам, попросил, говорит, что у него там мама была его, и она осталась под завалами, и он никак не может ее найти. И вот там мы вели нашу поисково-спасательную работу, и вот в итоге мы нашли ее маму. К сожалению, она была уже раздавлена, поэтому вытащили. Парню тоже было тяжело, он почти одного возраста со мной вроде, поэтому он сразу узнал ее, она в платке была, вот он узнал ее по платку. Ну, тяжело было, и нам тоже тяжело, как там парень свою родную мать потерял, он рыдает очень. Ошо түрктөрдүн өздөрүнүн ошо армиясы ошо лагерьде тосуп киргизип атышты да. Ошо Мухаммед деген майке ошо келип сураптыр. Кыргыздар каякта десе, кыргыздар биздин жүрөгүбүздө деп. Тиги байкеге айттыр да. Анан ошол келип сүйүнүч менен айтты да. Аябай кубаныч менен өзүбүз баягы кичинекей өлкө болсок дагы түрк элине ушинтип келип сураганда биз кыргыздар биздин жүрөгүбүздө деп айтканда биз аябай сүйүндүк дейт да. Биз андайды күткөн эмеспиз да. Бирок түрк элдери дагы ошо биз кетип атканда ушундай бир жакшы коштоо менен узатышты Стамбулдан. Элдери ошо аэропорттун өзүнүн кызматкерлери подарка кылышып, шоколадтан алып келип мына бергенде аябай кем экен да, сүйүнүч экен, ошол жактан кол чабышып, баарыбыз сүрөткө түшүп. Манас аэропортунан өзүбүздүн мекендештер, өзүбүздүн жолдошторубуз тосуп алды. Оркестр менен музыка коюшуп, чоң эле сыймык болду, анткени анчалык отойлук эмеспиз. Башыбызды такалдап, колубузду түштүк, наныбызды тийгизип,
ошол сезимдердин баарын ортотош болгонуна мен сүйүнөм. Çok teşekkür ederim.